Программабызды улантабыз, урматтуу туугандар. Таң эрте ушундай сонун дасторконду жазып алып турсаң, көңүлүң эле эмес, өзүң дагы ток болосуң. Ооба. Бүгүн бизде конокто Шафран чайханасынын жетекчиси, башкармасы Бакен уулу Улукбек бүгүн бизде конокто. Тамак көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бул жакта көргөндө эле сүйлөй албай калдык го биз экөөбүз. Келиңиз, жашынакай даамдууларды алып келиптирсиз. Улуттук темасында сүйлөшүп атабыз, өзүңүз да угуп калсаңыз керек. Бул апта бою эмне деген тамактар, мен дагы жаңы тамактарды көрүп турам, билгим келип турат. Мен аңгыча сиздерге бирден тарелка берип турайын, Ушу туура, Сиз айтып бериңиз. Тамак жөнүндө айтып бериңизчи, мындай жумуртканын сырты куурулуп турабы, кандай болуп турат? Жок, бул жумуртканын сырты болсо атайын чокко бышырылган, ал эми бунун өзү тамактын аты болсо лангет деп аталат. Булары лангет деп. Жаңы мындай тамак жеп көрүп турмунчу. Мындай тамак азыр шаар боюнча, Бишкек боюнча башка чайханаларда жок. Сиздерде эле. Биздин эмеде жаңы ашпазчылардын эмгегинен жаралган тамак деп айтсак болот. Бул жерде фарш, мынакей атайын мындай болуп, астында болсо мунун ичинде картошка, анын сыртында май, кайра бул эт менен оролуп, мындай аккуратный ложка жок эле. Ошону бияка. Бул ушундай диетический тамак катары дагы эме болсо болот, колдонсо болот. Бир табак бир где-то 10-12 кишиге ылайыкталган болуп эсептелинет. Атайын биздин эмеде, именно биздин чайханада бул мындайды ойлоп койдум, баягы фуршет деп дагы азыр көбүбүз эле тойлордо деле тойго чейин баягы гулянка деп коет го, ошону фуршет кылып атышпайбы? Ошондойдо баягы европадык тамактар жасаганын ордуна мондайды коюп койсо да болот экен, оңой жегенгечи, баягы көп киши болгондо. Демек ушундай жакшылыктар болуп атат, мындай чыгып кызмат көрсөтүү бар да сиздерде. Бар. Жакшы экен. Тойлорго барып, татты дегенде чыгып кызмат кылабыз, сөзсүз. Биз даярбыз ар дайым эме кылганга. Жаштар көчөдө ойноп жүргөндө ошондо алып барса ток болот окшойт. Бул тамактын курамына эмнелер кирет? Картошка бар экен, жумуртка бар экен. Жумуртка, болгарский, фарш атайын, эме менен баклажан менен. Бул баклажан менен фарш. Баклажан, фарш менен. Пияз, ачуу перец эмелер менен кооздолгон. Ушундай ысык тамак болуп, бул экинчи тамакка кирет. Будан деген сөздү өстүрүп көрүшүбүз керек. Сөзсүз Баягы телекөрүүчүлөр көрүп атат да, ал эми биз даамдап көргөндөн кийин гана өзүбүздүн чындыгы эмоцияларыбызды билдире алабыз. Келинияз. Келебей башта сен. Мен азыр эфирден кийин мен остийбейм, мен баарын жейм калтырып кетип эле да. Мынтип бирөөнү остийип көрөлү, сөздөрдө. Остийип тур. Сен оозуң бошобой атканда биз сүйлөп туралы. Сен унчукпай, шашпай. Тез эле бошоп калат оозу. Бул тамакчы. Бул тамактын аты ачуу эт деп аталат. Ачуу эт бул атайын, бул дагы атайын буйрутмалар менен жасалып турган тамак. Эмеге кирет, диетическийге. Бул дагы жалаң эт менен мындай шишкебектерге окшош. Кайнатылган эт эгерде. Жок, бул болсо биринчи мариновка болот, дымдалат, анан кийин куурулат. Ушундай эмеде эметилген, бышырылган эме. Ал эми биздин өзгөчө тамагыбыз бул азыр көп эмелерге, буйрутмаларга эме болуп аткан тамак восточный чудеса деп айтылат, орусча тил менен айтканда. Чыгыш укмуштары. Чыгыш укмуштары деп койсок болот. Бул жерде эттин көп түрлөрү бар. Кабырга бар, койдун кабыргасы, шашлык, ошондой эле голубцы, фарш. Ашкабак, ал ашкабак, жумуртка чокко бышырылган, сууга эметилген чеснок, жашылча жемиштер менен еще кооздолгон тамактар. Өзгөчө тамактар тамак экенде, аталышы эмне деп аталат? Чыгыш укмуштары. Чыгыш укмуштары. Канча мүнөт керет ушуну даярдоого? Муну атайын даярдап бир 4-5 сааттын ичинде даяр болуп калат. Ушул тамактардын баардыгы 4-5 сааттын ичинде. Улукбек, Нияз кесиптешим айтканда айтып кеткенде эле менде той болот да, эми билбейм, буюрса болот да, баары берчи. Кеч болот. Ооба. Ошондо деген мен буйрутма бергим келип атат. Мисалы, мен эмес, эми тиги жакта. Анан ошондо деген канча турат? Бул тамактын баасы өзү бышырып чыккандан кийин жок, 2 табак болуп чыгат. 2 табагы 2800 сом болуп эсептелинет. Ошол 10-12 кишиге ылайыкталган тамак.
12 киши. 2 табак 12 кишиге. Бизде мындай болуп калды да, баягы чайхана десек эле барабыз, анан кыргызча айтмакчы пало буйрутма кылабыз, анан кийин аны күтөбүз, анан кийин пало жей берип, азыр ушундай шеринелеш достор менен отурганда ошол нерседен мындай олактап баратабыз да, палонун ордуна башка нерсе жесек болот эле деген аяштарыбыздын сөздөрү угулуп атат. Демек, ушул нерсени алдын ала барып, канча киши болоорун сиздер менен такташып алыш керек. Анан саат канчага чыгарын да айтып коюш керек. Ооба, алдын ала саат канчаларга чыгарын айтып Демек, 2 табак 12 киши. Жакшы. Жакшы, эң сонун. Ал эми сиз негизи баягы жетекчиликтен сырткары өзүңүз ушундай чайхананы иштетет экенсиз, ар дайым ашканада жүрөсүз. Өзүңүз баягы ашпозчулук кылып көрдүңүз беле? Ашпозчулук Эксперимент кылып же болбосо. анда-санда ушул тамактарды анда-санда баягы адам көп болгондо, буйрутма көп болгондо жетишпей калганда ашпозчулар сиз өзүңүз да кол тийгизсеңиз керек. Сөз килип кылып турабыз, жардам берип турабыз. Бул биздин жумуш ушуга байланыштуу болгондуктан анда-санда кирип ашпозчулар менен эмне кылып Жеп турат. Эң жакшы көргөн тамагыңыз көрүнүп атат да. Ашпозчу мындай арык ашпозчу көрө элекминби? Ооба. Сен көрдүң беле? Көрө элекмин мен дагы. Жумушубуз жакшы турбайбы? Барып деген ай кылгыла деп туруп бирден жеп кете берет экенсиз да. Анан моун даамы кандай алып турдук? Ооба. Чындыгында ал эми өзүңүздүн эң жакшы көргөн тамагыңыз кайсы? Меники эң жакшы көргөн тамагым беш бармак болуп эсептелет. Беш бармак. Эң жакшы. Беш бармак бул анткени биздин улуттук тамак. Беш бармактан өтөрү жок. Биз беш бармак күчтүү, анан оор болот дей беребиз го. Чынында эң жеңил тамактын катарына кирет экен. Бат аш болумдуу тамактын катарына кирет экен. Сондуктан Муну беш бармак окумуштуулар далилдешти. Нияз сыяктуу. Эң жакшы. Анда эмес сизге чоңур ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Улукбек, бүгүнкү убактыңызды келип бизге бөлүп кеттиңиз. Жана дагы жөн келбей ушундай даамдуулар менен келиптирсиз, жаңылык алып келиптирсиз. Мен ойлойм, Нияз айткандай баягы палоонун ордуна буюрса ушундай жашнакай даамдууларды дагы ооба өтөбүз жана буйрутма кылып калабыз. Буюрса жакшы болот. Сизге рахмат. Анан кийин баягы биз баргыбыз келип калды да. Сиздердиги каяктан кантип тапсак болот? Биз Фучка 47 бөлчөк 1 бөлүмүндө жайгашабыз. Бул Манас аэропорт жакта кетип атканда сол жак. Ошол жакка барып, анан эфирден барабыз. Эфирден кийин барсаңыздар. Жок, бүгүн барбайбыз. Бүгүн жакшы эле бардык. Сизге чоң рахмат. Сизге ийгилик. Ийгилик болсун. Келип туруңуз. Аябай сонун тамактар экен. Ооба. Чоң рахмат.